Ата-бейит кайгысы. 1991 жыл. Бишкек шаарынын өйдө жагындагы Чоң Таш айылында эски кыш бышырган очоктун чуңкурунан 138 кишинин баш сөөгү табылат. Булар Сталиндик адилетсиз репрессиянын курбандыктары эле. Баш сөөктөрдө октон пайда болгон тешиктер бар эле. Кээ бирлерин тешип кеткен болсо, кээ бирлеринин ичинде ок калып кеткен. Аймак Ата-бейит мемориалдык комплексине айланат. Бул жерден табылган инсандардын арасында 20-30 жылдардын айдыңдары, интеллигенттери, Кыргыздын мамлекеттик саясий, маданий, коомдук жана илимий каймактары Касым Тыныстан уулу, Жусуп Абдрахман уулу, Баялы Исаке уулу, Төрөкул Айтмат уулу, Жээнбай уулу Хасан, Эркинбек Эсенаман уулу, Салих уулу Мурат, Султанкул Шамурза уулу, Абдикерим Сыдык уулу, Абдыкадыр Орозбек уулу, Айдарбек уулу Иманалы өңдүү инсандар бар болчу. Булардын баары эл душманы деген жалган жалаанын артынан курман болгондор эле. Эмне үчүн? 1937 жылдын 2-июлунда Сталин антисоветтик элементтер тууралуу резолюция кабыл алып, 15 республиканын атайын түзүлгөн топторуна бүткүл эл душмандары камалып атылышы керек деген буйрукту берет. Натыйжада массалык сталиндик террор башталат. Алгач Кыргызстандан 250 киши атылсын деген план түзүлөт. Москва тараптан. 1938 жылы январ айында болсо, бул сан 500 кишиге чыгат. Жалпы 750 кишини атууга план коёт Москва. Эсир боюнча бул сыяктуу массалык террорду ишке ашыруу үчүн Сталин жалпы 75 миллион рубль ажыратат. Ал эми сүргүнгө айдалгандарды ташуу үчүн эле 25 миллион ажыратылат. 37 жылдын 16 июлунда Кыргызстанда Четвартаковдун ордуна НКВДнын башчылыгына Иван Лоцманов келет. Дал ушул Лоцмановдун убагында репрессиялангандардын саны аябагандай өсөт. Бүткүл облустук, райондук НКВД башчыларына ушунча кишини таап атасың деген көрсөтмөлөрдү берип турган. Эгер бул план аткарылбаса, аймактык НКВДнын башчысы өзү эл душманы деген жалаа менен атылып кетиши мүмкүн эле. Мисалга алсак, Лоцманов Нарынга баратып Ысык көлдүн НКВДсынын башчысына «Мен келгенче 100 эл душманын таап аткын» деп буйрук берет. Атүгүл эл душмандарын аныктап, атуу боюнча райондук НКВДчылардын арасында жарышта өтүп турган. Сталиндик репрессиянын эң алдыңкы курмандары булар дин өкүлдөрү, Жадид медресесинин бүтүрүүчүсү болгон мамлекеттик кызматкерлер, интеллигенттер, элин жерин сүйгөн чыгаан патриоттор болгон. Тагыраак айтканда, СССРдын чыныгы диктатуралык жүзүн көрө билген акылдуу, зирек диндар, колдук урухтан алыс болуп, кыргыз элинин эркиндигин, теңдигин жана биримдигин эңсеген кыргыздардын эр азаматтары болчу. Бул карамда Кыргызстанда өзүнчө мамлекет кылып бөлүп кете ала турган дараметтеги эр азаматтар болгондуктан, Сталин үчүн булар сөзсүз жок болушу керек эле. Сталиндин максаты ырайымсыздык менен калкты кыңк этпеген кем акылга айлантуу жана өзүн кол тийбес, өз билгенин кыла алган жетекчиге айлантуу. Жалпы жонунан 12 жаштан баштап 80 жашка чейинкилер репрессияланган. Мисалга алсак, Жусуп Абдрахман уулунун репрессияланышынын чыныгы себептеринин бирөөсү коллективдештирүү маалындагы Москва койгон өтө эле ашыкча планды аткарбай, данды элге таратып салганында эле. Ооба, Жусуп Абдрахман уулу бул кызматы менен көптөгөн кыргызды өлүмдөн сактап калды. Болбосо Казакстандагыдай калктын жарымы ачкачылыктан кырылып калмак беле Кудай билет. Дагы бир себеби ал кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн аябагандай эмгек кылганында эле. Ошол эле кезде 31-33 жылдардагы ачарчылыктан Кыргызстанга журт которуп келген казак бир туугандарга кучак жайып тосуп алып, аларга азык-түлүк ажыратканында эле. Мындан сырткары Абдрахман уулу советтик режимдин кемчиликтерин ачык айтып, сындоодон да корккон эмес. Сталин Абдрахман уулунда Кыргызстанды бөлүп кете ала турган дараметти көргөндүктөн аны тезинен жок кылганга ашыккан. Аны суракка алып жатышканда эң эле оор кыйноо ыкмалары колдонулган. Кызыган мешке отургузушкан, колдорун сындырып чакышкан, эки бутунун бармактарын бирден сындырып чыгышкан. Жыйынтыгында эл душманы деген документке кол койдурган. Касым Тыныстан уулу болсо, Жадид медресесинин бүтүрүүчүсү, чыныгы мекенчил, мээнеткеч айдыңдардан болчу. Ал маданиятка, тилге, билимге эбегейсиз салым кошуп, түрк тилдүү элдердин биримдиги үчүн деген идеяны карманып, бул жолдо кызмат кыла баштайт. Тергөө учурунда тергөөчү революцияны төңкөрүш, эркиндикти уруят, диктатураны үстөмдүк, боец дегенди чоро деп которупсуң, баарын кыргызчалапсың, улутчул экенсиң деп доо коет.
Азыр деле Бишкектеги райондун аттарын кыргызча кылалы дегенибиз үчүн кээ бирлерге тараптан сөгүш угуп жатпайбызбы? Атүгүл Бишкектин батыш жагындагы Ваян Антоновка айылы Кожомкул деп өзгөргөндүгү үчүн кээ бирки саясатчылар ызылдап, ыйлактап чыгышты. Эмне үчүн? Эгерде биз кыргызча сүйлөп, дин менен жашасак, башка боордош элдер менен дагы да биримдикте болуп кетишибиз мүмкүн. Мындан мурда да коркушкан, азыр да коркушат. Касым атабызды жанчыдагыс ыкмалар менен кыйнашкан. Манжаларын эшиктин кырына коюп сындырышкан. Бетин мешке кактап, сол капталын күйгүзүп салышкан. Акыры жанчыдагыс кыйноолор менен эл душманымын деген документке кол койдурушкан. Абдыкадыр Орозбак уулунун сурагын Лоцманов өзү жүргүзүп жатып, экөө мушташа кетет. Натыйжада Лоцманов оор жаракат алып, ооруканага жатып, Москвадан дарыланып келет. Өжөшүп калган Лоцманов жан алгычтары менен Орозбек уулунун манжаларын эшикке кыпчытып сындырышты. Колу буттарын сындырышты. Сакалын бирден жулуп, кызыган майды зордоп жуткурушту. Анын таңдайы күйүп ылжырап түштү. Акыр аягы ооруканада кыйналып ак күп болуп жатып өлдү. Ал азыркы аларча көрүстөнүнө дагы бир нече өлүктөр менен кошо анга ыргытылып көмүлдү. Айтууларга караганда Абдыкадыр Орозбек уулунун денеси астында калып кеткен. Ошол кездеги саламаттык сактоо комиссары Кожокан Шоруков элдин саламаттыгы үчүн эбегейсиз кызматтарды кылды. Бирок анын бул кызматы куткара албады. 37-жылы камалып сабалды, 38-жылы атылды. Төрөкул Айтматовду да кылган эбегейсиз кызматтарына карабай 38-жылы жүрөгүн атып өлтүрүштү. Мурат Салих уулун тутуп барышып, 3 күн бою ур токмокко алышат. Тиштерин бирден жулушат. Акыр аягында кол койбоска арга калбайт. 3-күнү күнү атылат. Кыргыз Мамбастын жетекчиси Нурдин Серкербаев, Эркиндик Эсенаманов, Иманалы Айдарбеков, Осмонкул Алиев, Сыдык Чоңбашев, Баялы Исакеевтер сыяктуу дагы көптөгөн мамлекеттик кызматкерлер, элимдин адамдары, эл үчүн иштеген чыгаан инсандар да атылып кеткен. Бишкек шаарынын азыркы Тоголок-Молдо Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Миррахимов атындагы улуттук кардиологиялык оорукананын ордунда мурда НКВДнын түрмөсү болгон. 60-жылдардын аягында гана ал жер ооруканага айланган. 1938 жыл ноябрдын башы. Шаардын түштүк тарабындагы Чоң Таш айылында жайгашкан НКВДнын дачасы бар болчу. Дачада иштебеген кыш заводу болуп, анын кыш бышыра турчу мешинин чуңкуру дале бар эле. Бул жерде НКВДшниктерге кымыз салып берип иштеген Абыкан Кыдыралиев аттуу киши жашачу. Абыкан Кыдыралиевди үй бүлөсү менен бир жумага башка жака кетип туруусун талап кылышат НКВДчылар. Абыкан үй бүлөсү менен кетет. Шаардан Чоң Ташка чейинки жолдун боюнда жашаган айылдарга бир жума бою сыртка чыкпагыла деп карантин жарыялашат. Ушул эле жылдын 6 ноябрынан 7 ноябрына өткөн түнү азыркы кардиологиялык оорукананын ордундагы түрмөдө мылтыктардын үндөрү угулбасы үчүн мотоциклдар жүргүзүлөт. Натыйжада жогорудагы инсандар ушул жерде атылат. 138 кишинин өлүгүн машинеге жүктөшөт да Чоң Таш айылындагы кыш бышырчу чуңкурга алып барып, биринин үстүнө бирин ыргытып жиберишет да көмүп салышат. Бир топ убакыт өткөндөн кийин Абыкан үй бүлөсү менен көчүп келгенден кийин айланада сасык жытты сезет. Атүгүл ошол чуңкурдун ордунан асманды карай жашыл нур чыккандыгы айтылат. Негизи эле адамдын денесинде фосфор болуп, адам өлгөн соң ал бөлүнүп чыгат. Абыкан бул жерге кишилер көмүлгөндүгүн билет. Бат-баттан келип Куран окуп турат. Арадан жылдар өтүп 1973-жылы ажалы келип, өлүм төшөгүндө жаткан кезде кызы Бүбүйра Кыдыралиеваны чакырып алып, "Кызым, жанагы кыш бышырган мештин чуңкурунда кыргыздын каймактары жатат. Менден башка эч ким билбейт. Ошону кененчилик жакшы заман келсе айт кызым. Эл билсин, жакындары билсин, Куран окушсун", дейт. Атасы кайтыш болгон соң Бүбүйра апа бул сырды 20 жыл бою сактап, ошол жакшы заманды күтүп жүрөт. Ал укул көпкө турбас моол турган сур булут деген саптарында айткандай, сур булут тарап, эс сыр кулайт. Бүбүйра апа сырын коомчулукка жарыялоону чечет, бирок эч ким аны укпай коет. Сырды ачууга ал кезде бийликте отурган атка минерлердин эбегейсиз кайдыгерлиги тоскоол болуп, апа аябай запкы көрөт. Акыр аягы ошол кездеги КГБнын капитаны эр жүрөк Болот Абдрахмановго жолугуп, иштин чоо жайын түшүндүрөт. Болот Абдрахманов бул ишти аягына чыгарам, көмүлгөн каймактарды элге таанытам деп ант берет. Болот Абдрахманов маселени жогору жакка жеткирүү үчүн ал кездеги министрге киргенде, министр иштин чоо жайына кызыккандын ордуна "Сенин жер казгандан башка ишиң жокпу, чыг эшикке" деп кыйкырат. Кандай болсо да,
аманатты орундатуу керек болчу. Ар кандай тоскоолдуктарга карабай казуу башталды. Казуу учурунда 36-37 жылкы тыйындар, тоголок көз айнектин айнектери, фуражка, гимнастеркалар чыкты. 30 август күнү чыгарылган сөөктөрдүн жаназалары окулуп, атайын кутуларга салынып, ошол чуңкурдун батыш жагына коюлду. Аймак болсо атайын Ата бейит аттуу тарыхый мемориалдык комплекске айланды. Таң калыштуусу ошол мекен үчүн жанын бергендердин жаназасы окулган күндүн эртеси мамлекетибизде эгемендүүлүгүн алып эркиндикке жетти. Ата бейит комплексинин зыяратчылар үчүн ар дайым эшиги ачык. КМШ өлкөлөрүндө окшошу жок болгон, Сталиндин зулумдугун көзгө сая көрсөтүп турган комплекс. Баркына жеткен адамга меңдеген базарлардан да, тойканалардан да, маркеттерден да артык бир жер. Баркына жетпеген маңкуртка жөн эле мүрзө. Тилекке каршы, көбүнесе бул жерге зыяратка келгендерди сурасаң, көбү биринчи жолу келишим дейт. Мисалы, япондор атом бомба түшкөн Нагасаки менен Хирошимасына балдарын жылына 2 жолу зыярат кылдырып турат экен. А биз шаардыктар шаардан жарым саат алыстыктагы кыргыздын ачуу жарасын эстетүүчү, өтмүштү эскерүүчү, тарыхты таанытуучу жер болгон Ата бейитибизге баргандан зеригебиз. Бирок бул Ата бейиттен башка да өлкөбүздө ачыл элек өтө көп репрессия курмандыктарынын көмүлгөн жерлери бар. Атылган адамдар Бишкектин көрүстөндөрүнө, карьерлерге, аңдарга ташталды. Ал жерлер түздөлүп тегизделип, ордуна имараттар, мамлекеттик мекемелер курулуп, орду билинбей кетти. Курмандыктар көмүлгөн айрым жерлер бүгүнкү күндө белгилүү. Алар Аларча көрүстөнү. Шаардан 5-6 километр алыстыкта жайгашкан Байтике кире бериштеги Боз бөлтөк тоосу жактагы дөбөлөр. Аламүдүн сайындагы жарлар. Ош базарынын орду. Ысык көл кинотеатры турган аймак. Азыркы Имам Саракси мечитинин орду. Кузнечая крепость. Ош шаарындагы Ак Буура дарыясынын жээктери. Ысык көлдүн түштүгүндөгү Шорбулак, Барбулак, Даркан, Актерек, Тоңдун чаптары. Каракол ата көрүстөнү. Нарын дарыясынын бойлору. Нечелеген адамдар бейгүнүү набыт болду. Нечелери түрмөлөрдө, сүргүндөрдө каза болду. Нечелери жарым жан болуп кайтып келди. Азыр ошол видеону көрүп аткандардын арасында да сөзсүз ата бабалары репрессия болгондор бар. Менин да тайкелерим жактан репрессияга дуушар болуп, кайда кеткени азыркы күнгө чейин белгисиз болгон, кайда жатканы дагы билинбей калган инсандар бар. Ата бейит трагедиясы биз үчүн чынында оор кайгы. Бирок мындан башка да трагедиялуу, ачылбай жаткан канчалаган Ата бейит сыяктуу жерлер, делолор, фактылар, тизмелер бар экендигин эч качан унутпашыбыз керек. Жалпы СССР боюнча 40 миллион киши сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Бул СССРдин немистер менен болгон согушунда, ГУЛАГда, концлагерде өлгөн 30 миллион кишиден да көп. Ооба, согушта да анчалык адам өлгөн эмес. 200 миллион кишиси бар СССРдин ар бир 5-чи кишиси репрессияланган. Кыргызстанда жогорудагы 138 кишиден башка 40 миң киши репрессияга дуушар болуп, кордолуп өлтүрүлгөн. Бул мезгилде өлкөбүздө 2 миллион адам жашаган. Репрессияга дуушар болгондордун саны 40 миңден да көп чынында. Ар бир репрессия болгон адамдын артында аялы, баласы калып, алар башка жака көчүүгө дуушар болуп, аябагандай кордуктарды көрүшкөн. Демек, ар бир репрессия болгон адамдын артында 2ден эле адам турат деп эсептей турган болсок, анда болжол менен репрессияга дуушар болгондордун жалпы саны 120 миңге жетет. Бул Ата бейит комплексиндеги аталарыбыздын тилеги, мамлекетти куруу жана бекемдөө болгон. Дал ушул аталардын тилегин орундатууну каалаган, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сырткы күчтөрдөн сактоону көздөгөн мекен сүйөр жаштар тууралуу мыкты Ата эне тилеги аттуу сериал тартылды. Сериалда сырттан мамлекетибиздин биримдигин уратууну каалаган кара санатайлар, бул кара санатайлар менен бирге иштешкен ички саткындар жана аларга каршы күрөшкөн жаш эр азаматтар менен коопсуздук кызматкерлеринин образдары мыкты чагылдырылган. Ата эне тилеги патриоттук сериалын 6-майдан тарта кечки саат 21:00-дө Залкар Production YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Шилтемени ылдыйдан комменттен тапсаңыздар болот.